Барбы? Ооба, урматтуу сот. Айтсаңыз, кылмыш иштин алкагындагы жумушунан четтетилген жагдайларды сиздердин ыйгармоктарыңыздар барбы? Ошол чечкенге. Жок, бизде андай укук жок. Суроом жок. Жаңы эмгек кодекси ылайык ошол эме сакталат деп жазылып атпайбы, ошо сакталат деген бул төлөнүп берет деген. Төлөнүп берет деген да. Түшүнүк, Ошондой түшүнүк. Сиз бар да сурооңуз жокпу? Булар чыкпады. Пожалуйста. Бермет Бактыбек, ана менде мындай суроо да. Сиз азыр бардык тараптарды уктуңуз да. Ооба. Анан багыл четтетилген ордунан кызматчы кишиге багыл жөлөк пул төлөнөбү же айлык маянасынын бир кандайдыр бир бөлүгү бөлүнсүн деген позициялар дагы биякта айтылды да. Сиздин оюңуз боюнча же министерствонун позициясы боюнча бюджеттин каражатын үнөмдөө максатында дейбизби же рационалдуу колдонуу деп эсептейбизби? Ушуну бир жөнгө салып толук иретинде айлык маянасы төлөнбөй, чындап эле эгерде жөлөк пул төлөнөбү же айлыктын бир кандайдыр бир бөлүгү төлөнөбү деген позицияга оюңуз кандай? Бизде бул азыркы беренеде жазылган так, ошол кандай өлчөмдө болсо, айлык маянасы ошол маянасы сакталат деген. Анан ондай өлчөмдө деген бул жерде кызматкердин күнөөсү далилденбеген. Айткандай бала бакырасы бар, үй бүлөсү бар. Анан ошол себептен биз азыркы күндө ошо бул ошо депутаттардын сунушу болчу, ошону алар толугу менен колдоп беришти. Бул жерде Сиздерден сурап атпайбы? Сиздердин позицияңар кандай депчи? Бул жерде мындай болуп атат да. Эмгек акы деген эмне? Жана эле айтпадыкпы? Эмгек акы деген адам эмгектен келгенде ошого жараша салымына жараша акысын алат деген сөз. азыркы учурда ошого жооп бергенден баш тартат элем. Буну деген биз деген мындай социалдык биздин өнөктөштөр менен дагы чогулуп, профсоюздар менен чогулуп бир талкуулоого алып. Мындай неме жок маселе. Бул маселе Бул вообще маселе эле жок. каралган эмес. Каралган эмес. Түшүнүктүү. Немеңер жоктур анда. Түшүнүктүү отуруңуз.